Саламатсыздарбы? Финансылык алдамчылык бул алдоо жолу менен жарандардын акча алуу жолу негизи ошол нерселер көрүнүштөр эсептелинет. Бул учурда финансылык алдамчылык болгон учурда көбүнчө жабыркоочу алдамчылар жабыркоочуну жеңил акча менен кызыктырып, алардын акчаларына ээ болушат. Биз бүгүнкү түз эфирибизде финансылык алдамчылык тууралуу сөз кылмакчыбыз. Түз эфирди мен Асель Акматалиева алып барам, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Ал эми жанында отурган коногумду тааныштырып өтсөм, бул Азамат Тиленбаев, Улуттук банктын финансылык кибер коркунучторго жооп кайтаруу бөлүмүнүн башкы администратору. Саламатсызбы, Азамат мырза? Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин эфирибизге кош келиптирсиз. Негизи эле бул финансылык алдамчылык аябай бир маанилүү темалардын бири да. Анан ошо маегибизди баштаарда биринчи суроо ушул. Азыркы кезде финансылык алдамчылык боюнча абал кандай? Негизи банктын дарегине канча кайрылуу түштү? Ошол боюнча маалыматтар даяр болдубу? Жалпы финансылык алдамчылык боюнча абал Кыргызстанда корч десек жаңылышпайбыз. Дагы бир укук коргоо органдарынын ишкери айткандай, бул азыр 21-кылымдын чумасы болууда. Ушинтип айтсак, биз жаңылышпайбыз. Статистика боюнча, алдамчылык боюнча негизи укук коргоо органдарына биринчи очередде алданып калган адамдар укук коргоо органдарына кайрылышат. Дагы ошондой эле Улуттук банкка да кайрылышат, бирок бизде азыр статистика такталып жатат ал жөнүндө. Түшүнүктүү. Анда экинчи сурообузду уланта берели. Сиздер статистика даяр болгондо бизге маалымат бересиздер да. Биз урматтуу биздин көрүүчүлөр сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн сайтыбызга жана соц тармактарга чыгарабыз да. Жарандарыбызды финансылык алдамчылыктан алдын алуу максатында Улуттук банк кредит алууга өзүнө тыюу салуу механизмин киргизди да. Бул механизм финансылык алдамчылык көрүнүштөрүн азайтууга таасирин тийгиздиби? Улуттук банктын демилгеси менен өзүн өзү бөгөт коюу, насыя алууга механизм иштелип чыккан. Ошону менен бирге эле время заморозки, токтотуп туруу мезгили. Токтотуп туруу мезгили деген, ошону менен бирге эле токтотуп туруу мезгили деген дагы механизм иштелип чыккан. Бул эки механизм биргеликте өзүнүн жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Жана статистика боюнча да тактап өтөбүз. Эгерде бул механизм киргенге чейин Улуттук банкка көп кардарлар келсе, ушу именно онлайн кредит боюнча, ушу мошенничество, ушу онлайн кредит менен болгон мошенничестволор, бул механизм киргенден кийин кескин азайды. Саналуу эле гана адамдар келип калды. Бул жакшы көрсөткүчтү көрсөттү, бирок ошол эле убакта бул механизм кредиттер жана онлайн кредиттер менен гана байланышкан алдамчылыкты токтотту десек болот. Эгер жалпы караганда бул алдамчылар көчүп кетти десек бул ар кандай жолдор менен. Демек сурайт да, сиздин депозитиңиз барбы деп, Жок, сурабайт. Сурабайбы? Сурабайт. Алдамчылар, бул алдамчылардын негизи ар кайсы жерде ошо адамдар кызыккыдай жанагындай жарнамаларды беришет. Жана соц тармактарда ар кандай кызыктырган жарнамаларды беришет. Ал жарнамаларда силер мындай түрдө жардама бериши мүмкүн. Силер банктын депозитинде 12% менен, жылдык 12% менен акчаңарды сактап турасыңар. Бул айга бөлүп келгенде, күнгө бөлүп келгенде бул өтө аз киреше берет. Биз силерге 1 жылдыкка 50% киреше бергидей бизнес модельди көрсөтөбүз. Жана силер 1 жылда 2 эсе киреше көрөсүңөр деген сыяктуу жарнамаларды берип кызыктырып, ошону менен алдап коюшу мүмкүн. Бул бир жолу. Бирок алардын көп жолдору бар. Түшүнүктүү. Бул тууралуу дагы кененирээк дагы улантабыз. Анан дагы ушундай маселеде биз деген жана өзүнө тыюу салуу механизмин
баштап кетпедикпи? Ооба. Ушул боюнча айтсаңыз, азыркы кезде Кыргызстанда канча адам ушул механизмди, өзүнө тыюу салуу механизмин кошту? Жана бизде көрүп жаткандар болсо, эгер бул кызматты кошо элек болсо, кантип кошсо болот? Дагы бир жолу эскерте кетсеңиз, эки суроо. Буга чейин айтып өттүк, ошо Улуттук банктын демилгеси менен өзүнө өзү насыя алууга тыюу салуу механизми киргизилген. Бул механизмде керектөөчүлөр түндүк тиркемеси аркылуу белгиленген кызмат бар, ал тиркемеде ошол кызматка өтүп өзүнө өзү тыюу салса болот. Бул тыюуну эки организация аркылуу жазса болот, эки уюм аркылуу. Бул Safe and Sound деген уюм аркылуу же болбосо Ишеним деген уюм аркылуу жазса болот. Бул эки уюмга тең өзүнө өзү бөгөт коюп жасап койсо болот, же болбосо Safe and Soundга коюп койсо болот, же болбосо Ишенимге коюп койсо болот. Кандай болгон учурда дагы бул механизм иштейт. Бул механизм иштеп баштаганда сиз кредиттик организацияларга, банктарга барып кредит алам же онлайн кредит алам деп заявка таштасаңыз, биринчи очередте бул кредиттик организациялар текшерет. Самозапрет өзүнө өзү бөгөт койгонбу же койгон эмеспи? Эгер койгон учурда сизге айтышат, сен өзүң бөгөт коюп отурсуң, сен биринчи очередте ал, андан кийин биринчи кезекте ал, андан кийин сен кредит алсаң болот. Бул өзүңө бөгөт коюуну дагы чечкенден кийин дагы бир нече убакыт өтүш керек, 12 саат, 24 саат. Ошондон кийин гана сиз кредит алганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Кардаларлардын кредит алганга мүмкүнчүлүгү болот. Бул дагы бир эме экен да, коопсуздук чарасы да, чындыгында эле алгысы келип атабы же болбосо ошол эле алдамчылардын басымын алып атабы, ойлонууга мүмкүнчүлүк берет экен. Түшүнүктүү. Мен эскертип кетейин, биз түз эфирде чыгып жатабыз жана урматтуу биздин Instagram колдонуучулар, эгер сурооңуздар болсо түз эфирде узатыңыз. Алдамчылык темасында сүйлөшүп жатабыз, сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылабыз. НБКР элге кредит береби? Айбек Бирбаев деген мырза. НБКР физикалык жактарга кредит бербейт. Кредитти коммерциялык банктар жана башка улуттук банктын башка финанс кредиттик уюмдар берет. Ошон үчүн эгер улуттук банктан биз кредит беребиз десе, эч убакта ишенбеңиз, туурабы? Жана Азамат мырза ушул эле биздин сурообузду улантсак, ошо аябай туура суроо берди Айбек мырза дагы. Негизи эле азыркы кезде финансылык алдамчылык именно ошол боюнча канча мындай кайсы түрлөрдү колдонуп элдин акчасын алууга аракет кылууда да, азыркы кезде кандай механизмдер иштеп атат ошол? Алдамчылардын механизмин айтсакпы, негизи эле бул алдамчылык бул система деп айтсак болот. Бул жеке эле бир киши келип, сен акчаңды берчи деп туруп эле алып кетип калбайт. Бул биринчи ошол потенциалдуу кардар деп коелук. Ошо мошенниктин кардары эмес, жана залпкы тартып калчу киши, жабыркоочу менен биринчи иретте ал байланыш керек. Бул байланыштын эле түрлөрү көп. Бул активдүү байланыш болушу мүмкүн же пассивдүү байланыш болушу мүмкүн. Эгерде пассивдүү байланышты алып кетсек болот, алдамчылар ар кандай платформаларга, жана ушу Кыргызстанда жакшы иштеген бул Лалафол платформасында болобу, же соц тармактарда болобу, жана башка Telegram каналдарда болобу, жарнамаларды жайгаштырышат. Жана жогоруда белгилеп кеткендей, адамдарды кызыктыра турган, силер оңой кирешет табасыңар, же болбосо жакшы жумуш, же аралыктан иштечү жумуш деген ар кандай жарнамаларды берип, ошону менен байланышка чыгат. Же болбосо активдүүсүн ала турган болсок, анда жөнөкөй чалуулар менен, же болбосо эле ошол мессенджерлер менен, Telegram, WhatsApp аркылуу чалып байланышат. Бул байланыштын эле ошо түрлөрү бар. Фишинг деген болсок, бул балык кармаган сыяктуу ошондой жанагындай жарнамаларды ыргытып коюп, мошенниктер, алдамчылар күтүп турат. Алар өздөрү келет экен, жарандар. Жарандар өздөрү келет бул убакта.
Экинчи түрүндө болсо активдүү түрдө чалышат силерге. Силерде биз банктан чалып атабыз, же болбосо улуттук коопсуздуктан чалып атабыз, же болбосо милиция ишкерлерибиз деп ар кандай терини жамын алып, мындайча айтканда, чалышат да, башка адамдар чалышат. Бул биринчи этабы десек болот. Экинчи этабы бул жана айтып кеткендей, ар кандай областтар жанагындай депозитке байланышкан, же болбосо кыймылсыздыктуу саттырган, же болбосо кредиттер, онлайн кредиттер булагы деп койсок болот. Бул экинчи этабы ошо кайсы булактан алат, ошого жараша бөлүнөт. Үчүнчү булагы бул уже дагы балким токтоло кетебиз. Азыркы учурда жоопкерчиликке тартылуу боюнча дроперлер деп, мындайча айтканда, дагы азыр көп сөз болуп атат. Жарандарыбыз ошондойлорго да кабылып атат жана жоопко тартылып атат. Төртүнчү этабы бул уже Кыргызстандын сыртка чыгарып кетүү методдору. Бул уже мошенниктер өз өлкөсүнө жанагындай криптовалюталарды сатып алуу жолу менен акчаны алып кетип атат. Бул акыркы этабы болуп айтсак болот да. Бул азыркы кезде эң эле ири жайылган ыкмалардын төрт түрүн айтып кеттиңиз, Дагы бизде лидер Кана дейт, регистрация кылайын десем 2 сериясында паспорт иштебей жатат дейт. Бул түндүктөн. Паспортто силер эгерде түндүк тиркемесине регистрация боло албай атсаңар, силер ЦОН деп коебуз, Центр обслуживания населения, калктык тейлөө борборлоруна кайрылып, же ошолорго чалсаңар, силерге жакшы кенен түшүндүрүп берет, же өзүңөр басып барсаңар дагы аяктан силерге регистрация кылып берет. Түшүнүктүү. Ушул теманы улантууда азыркы кезде дагы бир социалдык инженерия деп коет экен да. Бул ушу психикалык басым аркылуу алдамчылар жаранды ошо өзүнүн акчасын, өзүнүн маалыматтарын, өздүк маалыматтарын өзүнүн колу менен жөнөтүүгө ошого мажбурлашат да. Ушу менен кантип күрөшүү керек? Бул менен күрөшүү, биз негизи эле бул менен күрөшүүнүн эң жакшы жолу биз өзүбүздүн жакындарыбыз менен биринчи иретте ата энелерибиз менен, бир туугандарыбыз менен жана башка өзүбүздөн кичүү муундар, жанагы дроперлер деп атпайбызбы, жаш муундар, студенттер менен жакын байланышта болуп турушубуз керек. Биз бул жакын байланышта болуп туруу менен биз жанагыдай жогоруда айтып кеткен калпычылардын, мошенниктердин эмне кылып атышкандарын, алар жөнүндө кандай методика менен жанагынтип алдап аткандарын айтып берүү менен финансылык жанагындай грамотность дегенде сабаттуулугун жогорулатып, ошону менен коопсуздугун да көтөрө алабыз. Жана ошондой эле жанагындай сиз айтып өткөндөй психикалык басым көрсөтүп атса, биз эгерде ата энебиз менен күнүгө сүйлөшүп атсак, эгерде психикалык басым болуп аткан учурда биз байкап калабыз. Ушундай да жардам кылсак болот. Биринчи очередте биз дайыма жакын байланышта болуп, тыгыз мамиледе болуш керек экен да, өзүнүн туугандарың менен бөлүшүп, эмне проблема болуп атат, жалгыз чечкенге аракет кылбай. Бул эң жакшы методу, механизм. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо, кредит беребиз деп СМСтер келет Телеграмдан. Кантип коргонсок болот? Алардын сунуштарды, ошолор боюнча сунуштарды берип кетсеңиз дейт. Бул негизи кредит берүү, насыя берүү, лицензия алуу жолу менен гана иш алып барылат. Бул улуттук банк аркылуу лицензия берилет. Телеграм аркылуу берип аткандар, алар лицензиясы жок, жана ал мындай жоопко тартыла турчу нерсе. Эгер силер алар менен байланышсаңар, бул түз түрдө, то есть текшерүү үчүн силер улуттук банкка кирип эле лицензия алган организациялардын тизмеги бар, силер ошолорду карап эле билип алсаңар болот. Ошону менен текшерип койсоңор болот. Биздин сайтыбызда бар, НБКР KG деген лицензиясы бар. Булар банктар, коммерциялык, микрокредиттик компаниялар, башкалардан бул кооптуу, аны текшериш керек ал маалыматты. Мен жеке ишкермин, күрөөгө эч кандай жок, бирок алсам болобу дейт, кредит боюнча. Бул кичине башкачараак суроо экен.
Ал үчүн коммерциялык банктарга барышыңыздар керек. Кээбиркилер күрөөсү жок берет, мисалы. Ооба, биз жогоруда айтып кеткендей эле улуттук банк насыя бербейт физикалык жактарга. Кредиттер боюнча коммерциялык банктарга жана башка банк эмес кредиттик уюмдарга кайрылсаңар болот. Дагы мындай суроода, мисалы ошол эле алдамчылар банктын атын, улуттук банктын атын жамынып алып, кредит беребиз, анан мындай карызыңар бар деп ошондой банктардын атын жамынган алдамчыларды биз кантип таанысак, кантип айырмаласак болот? Улуттук банк эч качан кредит бербейт. Муну сыра жазып алсаңар болот, жана көп жерлерге таратсаңар болот. Улуттук банк эгер насыя беребиз деп атса, анда калптуу. Жана ошондой эле бөлөк банктардан чалып атабыз, насыя беребиз деп атса, силер ошо банкка, эгер шаарда болсоңор, банкка барып эле сурасаңар болот. Бул маалыматты тактап алсаңар болот. Дагы самозапрет боюнча дагы коюш үчүн эмне кылыш керек? Нацбанкка барыш керекпи дейт. Ал түндүк тиркемеси жок окшойт да. Эгер түндүк тиркемеси жок болсо, офлайн өзүнө өзү тыюу салууну кантип киргизиш керек? Бул өзүнө өзү офлайн өзү буту менен басып барып бөгөт коюу жолу иштелип чыгуу да. Бул эң жакшы жол эле түндүк тиркемесин орнотуп, ошол аркылуу түндүк тиркемесинде поиск деген функциясы бар. Ошол жерден самозапрет деп издесеңер, тизмеси чыгат, ал жерден самозапрет кое алсаңыз, ошол эң жакшы жолу. Бирок жанагы сиз айтып кеткендей Сейфенд жана эки кредиттик бюролорго барып дагы арыз жазса дагы коюп берет да, эгер түндүк. Жок, ал жолу иштелип чыгууда. Азырынча ишке кире элек экен. Ишке кире элек. Демек сөзсүз түрдө, урматтуу жаран, анда сиз деген ушу түндүк тиркемеси аркылуу түндүк тиркемесин колдонгонду үйрөнүш керек. Ооба. Урматтуу биздин жарандар, Айыл банктан онлайн кредит алайын десем, 2 сериясында паспортумду сканер албай жатат, банкка барып сурасам мындай кызмат кире элек дейт. Сиз айткандай болуп атат да, качан кириши мүмкүн бул офлайн жолу менен өзүнө өзү бөгөт коюу эмеси механизми? Бул иштелип чыгып, ушундай эле маалымат берилет жалпыга. Ошондон кийин өзү барып койдуруп алса болот. Түндүктү орноткондон кийин бул акылуубу, кызматты кошуу? Жок, акылуу эмес, бул толук акысыз. Акысыз киргизсе да болот, акысыз алып салса дагы болот бул кызматты. Жана ошондой эле чектелген эмес. Сиз жылына 35 жолу өзүңүзгө өзүңүз бөгөт койсоңуз болот, 35 жолу чыгарсаңыз болот. Бул баары бекер. 35ке чейинби? Жок, андан да көп, чексиз. Чексиз, түшүнүктүү. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сурооңуздарга рахмат. Анда биздин программаны эгер билсеңиздер, биз деген жарым программаны расмий тилде улантабыз. Эгер сизде суроолор болсо, узата бериңиздер. Биз кыргыз тилинде суроого кыргыз тилинде жооп беребиз. Анда эмесе биз түз эфирибизди расмий тилде дагы ушу тааныштырып өтсөк биздин көрүүчүлөргө. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. И тема нашего эфира звучит «Ситуация по финансовому мошенничеству». И с нами у нас в гостях Азамат Теленбаев, главный администратор отдела реагирования на киберугрозы в финансовой сфере Национального банка. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще сразу начнем, с главного. Какова текущая ситуация с финансовым мошенничеством? Сколько вообще обратившихся по финансовому мошенничеству в адрес Национального банка? Статистика уточняется, а в целом финансовое мошенничество, как сказал наши коллеги из правоохранительных органов, мошенничество – это чума 21 века. Если мы так назовем, мы не ошибемся, да? Вот. Но уточняться будет, значит, вы еще поделитесь. Да, мы поделимся информацией. Хорошо, мы обязательно опубликуем в наших социальных сетях и, конечно, на официальном сайте. Ну а мы продолжаем тогда. Вот в целях предотвращения финансового мошенничества Национальный банк ввел механизм самозапрета. Как вы думаете,
после того этот механизм повлиял на снижение уровня финансового мошенничества в стране? Да, как вы сказали, по инициативе Национального банка Кыргызской Республики был введен механизм самозапрет для противодействия мошенничеству в сфере именно кредитов и онлайн-кредитов. Наряду с этим был введен механизм период охлаждения. Вместе эти механизмы дали очень плодотворные результаты. Если до введения механизма граждане обращались чаще, то после введения, после вступления в силу данных механизмов число обращающихся по мошенничеству, именно связанные с кредитованием онлайн и онлайн-кредитованием, резко сократились. Из этого можно делать вывод, то, что данный механизм дал хорошие результаты. С точными данными вы попозже Да, поделитесь. мы попозже поделимся. Есть у вас данные, сколько человек присоединились к механизму самозапрета? И также дайте, пожалуйста, инструктаж тем, которые еще не присоединились к самозапрету. На сегодняшний день, я прошу прощения, мы когда сообщали новость на кыргызском языке, мы не сообщили количество, или мы сообщили, Мне кажется, мы не сообщили. Да, мы не сообщили, но мы обязательно сообщим. На февраль месяц по стране граждане, которые поставили самозапрет, около 170 тысяч человек поставили себе на самозапрет. Данную услугу можно подключить через приложение Тундук. Данное приложение является государственным, полностью бесплатным. Для подключения данной услуги мы должны зайти в приложение Тундук и в соответствующем разделе выбрать соответствующие организации. Под организацией мы имеем в виду кредитное бюро. У нас в стране действует в данное время две организации. Это Safe and Sound и кредитное бюро Ишенин. Когда мы можем поставить самозапрет в организации Safe and Sound, также одновременно можем поставить самозапрет с Ишенин. Также мы можем поставить только в одной организации. Как бы мы ни поступили, самозапрет будет работать. В случае, если гражданин, человек решит получить кредит и пойдет в кредитные организации, банки будут обязаны проверить, есть ли установлен самозапрет или нет. В случае, если установление самозапрета гражданином, банк должен отказать. А в случае, если банк либо кредитные организации выдадут кредит действующим самозапретом, то данный договор будет считаться недействительным. Вот. Давайте поговорим о видах финансового мошенничества. Да? Каким образом сегодня мошенники выводят деньги, выманивают деньги у граждан? Самые распространенные. Самые распространенные это виды, мы можем указать, то есть можем подразделить. Это активные, то есть для того, чтобы связаться с потенциальной жертвой, мошенники должны, то есть чтобы обмануть человека, мошенник должен в первую очередь связаться с потенциальной жертвой. Для этого войти в доверие. Они используют активные методы и пассивные. Если взять активные, то они пишут либо звонят через популярные мессенджеры. Это Telegram, WhatsApp. Также они связываются через Instagram, через Facebook и так далее. Если взять это активные, то есть они звонят, представляются
сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и ГКНВ, МВД. Также они могут представиться сотрудниками Национального банка. И тем самым они могут назвать разные ситуации и тем самым могут начать оказывать психологическое давление. И после этого человек может, под воздействием психологического давления, человек может делать все, что скажет мошенник. Они могут сказать, сколько у них денег. Если у них на хранение какие-то деньги, они могут взять и направить мошенникам через... Вот. А если взять пассивные, распространенные, самые распространенные методы, это фишинг, мошенники подают на разные платформы, также на разные телеграм-каналы, подают объявления разные. То есть объявления, они такие, то есть могут вас завлечь. Каким образом, да? Если машина стоит, допустим, 100 тысяч сомов, мошенник может поставить цену 10 тысяч сомов, тем самым привлекает. Да, и тем самым он привлекает. Вот. Получается, вот пассивный и активный это самый сейчас распространенный, да? Да, если вот так в общем подразделении. Вы еще говорили про депозиты, да? Они предлагают открыть депозиты у них, да? Да, вот в случае, если человек попал под воздействие мошенника, они могут, оказывая психологическое давление, могут узнать информацию. Но в другом случае, да, если они подали объявления разные, как они могут выманить, да, депозит у человека? Да. Пенсионеры могут копить. Были случаи, когда пенсионеры годами копили, и у них накапливалась приличная сумма. Они вкладывали в депозит банкам. И мошенники, размещая разные объявления в соцсети, также на разные платформы под видом того, что якобы коммерческие банки дают мало процентов дохода, а в свою очередь мошенники предлагали доходность там 50% или даже 100%. Да? И видя такие предложения, люди идут на это, да, вытаскивают с коммерческих банков свои деньги, да, и свои переправляют. Деньги, да, и переправляют. И остаются ни с чем. Да, и остаются ни с чем. А что делать? Как это остановить? Остановить. Это люди сами должны понять, да, что да, в первую очередь. Просто так денег не бывает, да, там большие деньги просто так не водятся. Да, как и испокон веков говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Да, быстрые заработки. То есть быстрых заработок не бывает, да? И, конечно же, как вы говорили до этого, надо обязательно перепроверять это финансовое учреждение, обязательно заходите на сайт НБКР-КГ, там есть банки, список банков и микрофинансовых учреждений, у которых есть лицензия, право на это, да? Да, если взять про кредитование. И есть еще такое, да, вот вы уже затронули насчет вот социальной инженерии, это же тоже один из методов, методов мошенников. Да. Они давят психологически, да, на человека, и таким путем они заставляют, чтобы они отправили им деньги. Да. Вот как с этим бороться? Самый хороший способ – это поддерживать с близкими тесные отношения. Это особенно пожилых родителей с родителями. Поддерживать тесную связь, тем самым мы должны рассказывать о мошенниках, как они действуют, какими методами они действуют. И тем самым как бы следить за состоянием наших родителей, наших близких, их спрашивать у них, как у них дела. Вот. Это самый такой проверенный и хороший способ. Теплые отношения, да, не разрывать, да, постоянно делиться своими мыслями, проблемами. Да. И у нас еще один вопрос на кыргызском. Вот также Айбек Бирбаев. Карта ачып, акча таап кел деп жатат телеграмда. Мыйзамдуу мындай акча тапканга дейт.
Бул биз жогоруда айтып кеткендей, бул дропперлер деп аталат. Бул дропперлик Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча жоопкерчиликке тартылат эгерде бул дропперлер деп жана банктык карталар болобу же электрондук капчыктар болобу, ушуларды сатып ийгендерди айтабыз дропперлер деп. Сатып ийгендер же бир комиссия үчүн үчүнчү жактардын жагына акча которууларды жасаган, же акчасын чыгарып берген, же акчасын киргизип берген, же болбосо карталарын сатып жибергендерди бул дропперлер деп коебуз. Бул дропперлик үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча административдик же уголовный кылмыш жаза кодексинде жоопкерчилик каралган. Бул мыйзамсыз эмес иш. Бул өтө азыркы жайылып кеткен практика десек болот да. Демек өзүңдүн жеке паспорт болобу, карта болобу эч кимге бербеш керек экен да. Ооба, үчүнчү жактарга бербеш керек. Булар ар кандай жана атап өткөндөй эле бул көп телеграм каналдарга же болбосо соц тармактарда жанагындай платформаларда реклама жайгаштырышат ар кандай. Ушундай финансылык жардам же тез байып кетүү жолу же картаңарды саткыла, ушундай бизде бизнесте чектөөлөр болуп атат. Ошол чектөөлөрдү өтүш үчүн бизге ушундай керек болуп атат. Бул баары мыйзамдуу. Силер дагы мындай деп айтыш мүмкүн. Баары мыйзамдуу, ошол эле окшо акча силердики эмес да. Силер акча силердики эмес болгон үчүн жоопкерчилик сизде эмес деп да айтышы мүмкүн, алдаш мүмкүн. Мунун баары силердин счеттору аркылуу бул мыйзамсыз акчалардын өтүшүп атышы мүмкүн. Өтүшүп атышы менен бул сөзсүз түрдө жоопко тартылат бул адамдар. Ким байланышта болсо Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча жоопко тартылат бул иштер. Можете на русском, да, вкратце суть рассказать о дропперстве? Про дропперство, если в целом рассказать, это уголовно наказуемое деяние согласно законодательству Кыргызской Республики. Под дропперством имеется в виду продажа или передача логинов, паролей, удаленных обслуживания банковских услуг, также передача с карты третьим лицам, также сим-карт, банковских карт и сим-карт. И у меня к вам последний вопрос. Можете ли вы дать несколько советов о том, как избежать финансовых мошенничеств? Как мы ранее сказали, это самый верный способ поддерживать теплые отношения со своими родными, в первую очередь с родителями и с пожилыми людьми. А также и другие, наверное, еще перепроверять, да, информацию. Да, и обязательно перепроверять из официальных источников информации. Ну, мы на этом прощаемся. Спасибо за внимание. Я еще раз напоминаю, что с нами был Азамат Тыленбаев, главный администратор отдела реагирования и киберугрозы в финансовой сфере Национального банка. Ну, а мы сохраним это видео. Подписывайтесь на наши платформы в соцсетях. До новых встреч. До свидания.